Ассаламу алейкум, саламатсыздарбы урматтуу биздин YouTube каналдын көрүүчүлөрү. Көптөн бери биз үйлөрдүн чыгымдарын эсептебей калган болчубуз. Ошондуктан мына бүгүн биз баштадык. Сиздер көрүп турган бул үй бир кабаттуу 4 бөлмөлүү үй. Бул жерде биз коридорго чыгып келдик. Бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай эркек формасындагы образ, сыртынан дагы көрдүңүздөр. Бул жерде 3 терезеси бар. Ортосунда бир чоң, эки четинде 2 кичи терезелери. Башында эле мен коридорду сиздерге көрсөтүп кетейин. Бул коридор сиздер көрүп турган, андан кийин оң жакта биринчи бөлмө, бул зал. Туурасы 3,5, узуну 7 метрди түзөт. Азыркы учурда бул фундамент стяжкалары куюлуп, терезелери коюлуп, даяр абалга келтирилген. Бул эң чоң бөлмөсү, тагыраагы конок тосо турган зал бөлмөсү болду. Андан кийин бул жакта, бул жерден ушул паровой отопленияның турбалары чыга турган атайын орундук калтырыптыр. Бул бөлмө болсо 3 окшош бөлмөнүн биринчиси, уктоочу бөлмө деп айтсак болот. Тагыраагы анткени бул бөлмөдө башкалардан айырмаланып, санузел тагыраагы жуунуучу жай дагы бар. Бул жакта ушул ванна, аристон, ажаткана койсо да болот, негизи бирок койбосо да жакшы. Бул биринчи бөлмөсү болду. Эскерте кетейин, бул 3 бөлмөнүн тең размерлери окшош, бардыгы 3,60га 4 узун турасы. Бул экинчи бөлмөсү, бул дагы 3 бөлмө тең, терезелери көчө жакты, тагыраагы жол тарапты карап турат. Бардыгы 3 бөлмөнүн периметрлери окшош. Бул ушул жол тарабы. Азыркы учурда ушул эшиктер, терезелери, подоконниктери бардыгы коюлган. Бул окшош бөлмөлөрдүн үчүнчүсү болду. Андан кийин экинчиси болду. Бул үчүнчүсү. Бул бөлмө дагы ошондой 3,60га 4 көрүп турасыздар. Бул жакта да ошол терезелери 3 бөлмөнүн тең терезеси жол тарапты карап турат. Негизи үй аябай чакан жана тыкан салынган. Азыркы учурда курулуш иштери жүрүп жаткан чагы. Толук бүтө элек, Кудай буйрса, толук бүткөндөн кийин дагы сиздерге көрсөтөбүз. Бул жактан дагы чыкса болот. Азыркы биз видеонун башында баштаган жак үйдүн арткы тарабы, тагыраагы ичкерки тарабы деп айтсак болот. Мына ушундай коридордун узун турасы бул жагы 2ге 10, ал эми бул жагы болсо 2ге 5. Ал эми эркек формасынын алдындагы жер болсо ушул 3,5-4 метрди түзсө керек. Бул жак жер төлөө көрүп турасыздар. Жер төлөөгө мына ушундай компот жана башка нерселерди койгонго болот. Бул жер болсо жанагы паровой отоплениянын турбасы чыга турган жер. Жер төлөө дагы кеңири, бул ушул коридордун ылдый тарабы. Бул жер болсо ушул эркек формасындагы жердин ылдыйкы тарабы. Мына ушундай чакан жана тыкан үйдөн эми чыгымдарын айтабыз. Эмесе чыгымдарын эсептөөнү баштайбыз. Мен башында айта кетейин, бул жерде устаакы, жанагы апалавкалардын арендасы, кышта алып келген КАМАЗдын жол акысы, ушуга окшогон чыгым, майда чыгымдарды кошкон жокпуз. Болгонун болгондой гана жаздык. Чыгымдар фундамент жана сейсмопоездыкын бир жаздык. Жалпы фундамент, сейсмопоез ошондой эле бул жерде монолит дагы бар бөлмөлөрдүн жана жер төлөө менен аралыгында. Так, 15 тонна цемент кеткен, 6 сомдон 90 миң сом, 7 КАМАЗ шагал 3,5 миң сомдон 24 500 сом, 3 КАМАЗ таш 7 миң сомдон 21 миң сом, 2 километр тагыраагы 2000 метр арматура, российский 10 размердеги арматура 55 сомдон 110 миң сом. Фундаменттин өзүнүн гана устаакысы 55 миң сом болгон, ал эми сейсмопоез менен монолитти үйдүн ээси өзү куйган, ошон үчүн биз аны кошкон жокпуз. Жалпы фундаментке кеткен чыгым 300 миң сомго барабар болгон. Андан кийин дубал. Дубалына жалпы 21 миң дана кыш кеткен, 6,5 миң сомдон 136 500 сом. Кум, ушул дубалды урганга, растворго 1 КАМАЗ кум кеткен, 10 миң сом. 3 тонна цемент 6 сомдон 18 миң сом, 500 килограмм акиташ 15 сомдон 7,5 миң сом. Ал эми дубалды урган устанын акысы болсо ар бир дана кышка 4,5 сомдон уста калган, ошондо 94 500 сом. Жалпы дубалга кеткен чыгымдын баасы 266 500 сомго чамалаган. Андан кийин чатыр. Чатырга кеткен чыгымдарды биз детально жаза алган жокпуз, анткени дүңүнөн эле эсептеп айтылды. Ошондуктан жалпы жыгач, тыныке, мык, чаңгек бардыгына 270 миң сом каражат кеткен. Ал эми үстүн жаап берген устанын акысы 60 миң сом. Жалпы чатырга кеткен каражат 330 миң сомго барабар болгон. Андан кийин шыбак. Шыбакты айта турган болсок, жалпы бул жерде дагы детальный бөлүнгөн эмес.
Бул жерде ошол эле кум, акиташ, цемент, маяк, мила дегенге окшогондордун баардыгын кошкондо 108 000 сомдук курулуш каражаттары кеткен кара шыбагына. Уста акысы болсо 72 000 сом, жалпы шыбакка кеткен каражат 180 000 сом. Андан сырткары бул жерде 14 деталь, тагыраагы 14 даана терезелер коюлган, чоң кичине аралаш, ушулардын баардыгы биригип 175 000 сом болгон. Муну ошентип бардык ушул үйгө кеткен каражаттардын бардык суммасын кошо турган болсок, 1 251 500 сом болгон. Бул Кыргызстандын Ош облусунун Кара Суу районунда курулган үй. Курулуш каражаттары республиканын ар кайсы аймагында ар кандай болушу мүмкүн. Ошондуктан башкалар үй сала турган болсо, балким бир баасында айырма бериши мүмкүн. Сиздер менен ушуну менен коштошобуз. Видео сизге жаккан болсо сөзсүз түрдө класс басып, ой пикирлерди комментарийге жазып, анан кийин биздин видеону башкаларга дагы бөлүшкөндү унутпаңыз. Бир нерсени эскерте кетейин, курулуш материалдарынын баасы бул былтыркы баа, быйылкы жылы баа андан дагы көтөрүлүп, андан дагы кымбаттаганын эсиңиздерге сала кеткизгү келет. Көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Сиздер менен мен Борон медиа каналынын администратору Бекназар Абдыкасымов болдум. Көрүшкөнчө амандыкта жолугалы.